Мына өзүңүз да акыркы күндөрдө окуяларды билесиз. Ошого байланыштуу биздин баш мыйзамдын 37 беренесинде бар да, жана адамдын эркиндигине жана укугуна карама каршы келбеген элдик үрп адаттар, каада салттар мамлекет тарабынан корголот. Сиз өкмөт мүчөсү катары айтсаңыз, кечеги 8 мартта митингдер тууралуу оюңузду айтып коюңузчу. Кайсы тарап туура болуп атат? Эми бир сөз бар да, жакшыны айтып жай, жаманды айтпай жой деп. Мен бир ойлоп койдум да, балким алардын максаты ушундай бир ажиотаж кылыш болду окшойт, сенсация кылыш болду окшойт. Билген эми мамлекет бир чара көрөрүн, анан кийин ошондон кийин уудуу сөз болорун да билген, максат ошобу, балким кайсы бир деңгээлде максатына жеттиби деп ойлоп атам да. Ошол эле мезгилде эми 8 март дегенде биз аялдарга гүл берген, белек берген, аял заттын көңүлүн көтөргөн катары билчү элек, мындай маанайы жарык күн болчу да. Анан аял заттын укугун эми көчөгө чыгып кыйкырып кантип коргойбуз, мен ошону түшүнө алган жокмун да, логикасынчы. Өздөрү чыктыбы, кимдер турат? Иши кылып бизде дагы бир чоң нерсе бар, адеп деген бар. Кыргыздын бир макалы бар го, эркек уулду тарбиялайт, аял улутту тарбиялайт депчи. Анан аларды көргөндө мисалы мага мындай жагымдуу таасир калбады да. Башкача жолдор менен аял заттын укугун биз деле коргойлу, биз деле ошол үчүнбүз. Ошон үчүн эми бизде улуттун салты бар, менталитети бар, баалуулуктары бар. Балким бир башкачараак жолду тандаса дагы жакшыраак болмок деп эсептейм. Рахмат, эң туура жооп бердиңиз. Бул мыйзам боюнча, баш мыйзам боюнча адам эркиндигине чек койбогон үрп адат, каада салттар боюнча мына мектеп курагындагы көркөм чыгармаларды жазылып басылууга бир аракеттерди кылсаңар жакшы да, жанагындай мен төрөбөйм, мен чай куйбайм дегендерге бул жакшы жооп болмок да. Ушул боюнча иш аракеттер кылсаңыздар жакшы болмок. Рахмат.